Кыргыз хоккейинин мекенинен салгандыктанбы жыл сайын Жумал районунун кубогун өткөрүү жакшы салтка айланган. Алгач ал жергиликтөрдүн гана атаандаштыгында болуп келсе, кийинчерээк республиканын күчтүү оюнчуларында кызыгууларын жараткан. Ал эми ушул 13-чү жолкусунда өлкө биринчилигинин лидерлер тобундагы Нарын шаарынын Нарын Шумкалары командасынын катышышы турнирдин деңгээлин бир топ эле көтөрдү. Ошол эле учурда белгисиз себептер менен башка калабыздан өкүлдөрдүн келбегендиги хоккей сүйүүчүлөрүн кызаалат кылгандыгын жашырбайлы. Антсе да бул жагымсыздык өз ара беттешүүлөргө көлөкө түшүрбөдү. Тескерисинче баарысы курч мүнөздө өтүп, хоккейчилердин чөбүчтери өскөндүктөрү таасын байкалды. Жакшы оюн көрсөтүп атышат, жакшы кызыктуу болуп атат. Уруш талаш жок, жакшы ойноп атышат, баары ынтымактуу ойноп атышат. Азыр Чаек менен Нарын ойноп атат. Жакшы эле Кудайым буйрса. 1-2 ойноп атышат да. Oyun talasında hazır Çayek komandası menен Nарын облыстын командасы ойноп жатышат. Эки өтөң мыкты, күчтүү командалар. Азыр oyun шоту ачыла элек. Бирок алдыда күтүп жатабыз буюрса күчтүүлөр болсун деп. Çayek командасына болейтип атам. Себептен өзүмдүн балам ушул жерде ойнойт. Ушул жерге болейтип атабыз. Финалга чейин жогордагы күйөрмандар аташкан Нарын шаарынын Нарын Шумкалары жана Чаек айылынын Шортон командалары өз топторунда гол классынан келишкен Долон жана Ысык көл, жергиликтүү Барчын, Байзак Баатыр, Байзак Дордок курамаларын жеңилүүгө аргасыз кылышкан. Антсе да муз үстүндөгү ар бир оюнда ийгиликке жетүүчү анча оңойго турбай, күрөш акыркы мүнөттөргө чейин созулду. Ушундан улам баш байгени талашкан Нарынттар менен Чайектердин чарчап калгандары дароо эле билинди. Бирок чечүүчү беттеште алсыздык кылуу утулганга тете эмеспи дешкен эки тараптын тең хоккейчилери спорттук өзүлүктөрүн көрсөтүп, баш байгени колдон чыгаргылары келбеди. Акыры бакыт кушу облус борборунан келишкен оюнчуларга кооп, көпчүлүктүн бүйүрүн кызыккан финалдык оюн алардын пайдасына аяктады. Ошентип, биринчи орунга көтөрүлгөндөр кубок жана 70 000 сомго арзышса, алардын соңундагы Шортонго 45 000, үчүнчү орунду камсыздаган муз тала ээлери минкуштуктарга 30 000 жана төртүнчү болушкан Байзак Баатыр курамасына 20 000 сом тапшырылды. Жумгал районунун ар бир айылдарына өткөрүлүп келатат. Бүгүнкү күндө ушул Жумгал районунда 7 жерде ушундай стандартка ылайык борт бар. Бул мелдештин быйылкы жылкы демөөрчүсү, бул эң башкы демөөрчүбүз, жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Сыдыгалиев Нурбек. Эске салсак, ушундай кызыктуу оюндар өткөрүлгөн Минкуш шаарчасында кезегинде топ менен ойнолчу хоккейда кеңири Кулашчаев анын оргтехника командасы өлкө чемпионатында мыкты көрсөткүчтөрдү жаратышкан. Ал эми Кыргызстанда биринчи жолу хоккей Жумгал районундагы Шортон көлүндө ойнолгон. Ачык асман астындагы мөрөй талашуулар спорттун ушул түрү боюнча россиялык жана канадалык дүйнөлүк деңгээлдеги чеберлерди да кызыктырган. Жада калса алардын айрымдары атайын жергезге келишип, 25-30 градустук суукту тогузушпаган кыргыз атлеттерине суктанып кайтышкан. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.